жаш мугалим өзүнүн айылын аралап келе жатса, астынан өзү окуткан агайын жолуктурат. Assalomu alaykum agay. Багай, мени тааныдыңызбы? Алейкум ассалам балам. Жоқ, мен сендей балдардан талай оқығам. Қайсы бірін таныйсың? Agay. Мени таанышыңыз керек да. Ай балам, эстетчи. Анчалык эмне болду эле? Эстей албай жатам. Агай, 30 жыл мурун сиз бизге сабак берип жатканда бир окуя болгон. Жанымдагы классташым ата-энеси белек кылган саатты тагынып келген экен. Анын саатын көргөндө кыздар балдар керек деп улам бирибиз кармалап тагынып көрүп жаттык. Менде да ушундай саат болсо экен деп аябай кыялданып отурдум. Ал бала бизге чыкканда саатын урдап чөнтөгүмө салып алдым эле. Саламатсыңар балдар? Сабак башталгандан кийин өзүнчө башталды. Жазабыз. Саатым. Башымын барын көчүрүп жазып алабыз балдар. Бат-баттан. Балдар, саатын көргөн жоксуңарбы? Таппай атам. Балдар, ана менин саатым. Не болду бул жакта? Агай, менин саатым жоголду. Атам берген белек саатым жоголду. Табышыңызчы. Не болгон саат эле? Ата-энем белек кылып берген саат болчу. Кана балдар, Азаматтын саатын ким алды? Тезден эсине кайтаргыла. Бул не болгон ушундук? Эч кимибиз унчукпай, мен уятыма чымырап, урдап алган саатты ого бетер бекем катып, унчукпай туруп алдым. Ошондо сиз баарыбызды доскага чыгарып туруп, Ана балдар, саатты алып, эсине бергенден же уялып же коркуп атсаңар, келгиле анда эмесе, мындай кылабыз. Баарыңар көзүңөрдү жумгула, саатты чок издейбиз. бүт класстын балдары көзүн жумганда, баягы агай ар биринин чөнтөгүнө колун салып, саатты издеп келип, баягы баланын чөнтөгүндөгү саатты алат. Саатты таап алса деле, класстын аягына чейин чөнтөктөрдү карап чыгат. Кана балдар, саат табылды, сабактан ары улантабыз. Баарыңар отуруп, дептериңерди ачыкла. Отурабыз, аягына чейин жазып, андан кийин. Анда эмесе балдар, үй тапшырманы кут коюгабыз. Үй тапшырма жаратылыш жөнүндө эсте жазып келебиз. Саламаттуулугуңарбы? Азамат, мынакей сенин саатың табылды. Рахмат, чоң рахмат. Арадан бир нече жылдар өткөн соң, агай, ошондо шерменде болдум. Илдечи, окуучуларга уят боломго деп кызылдап отурсам, менин абиримди жаап, атымды айтпай, куткарып калгансың агай. Эмне үчүн атымды айтпай абиримди жаап калдың сен? Ушул убакытка чейин мага табышмак болуп келет. Балам, анда мен да өзүмдүн көзүмдү жумуп, силердин чөнтөктөрүңөрдү аңтарганмын. Саат кайсы бириңдин чөнтөгүңдөн чыкканды мен өзүм да билбейм. Агай, мен сизге бирөө ыраазымын. Сиздин бийик адамгерчилигиңиз, көрөгөчтүк кемеңгерлигиңиздин аркасында мен ушундай агай болдум. Азыркы убакта
жаш кыздарга сабак берип келатам. Агай, сизге чоң рахмат. Сиздин көрөгөчтүк кемеңгерлигиңиздин арты менен менин жашоомун чоң чыйыры жол салды. Сизге чоң рахмат. Бар болуңуз.